Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы маданият өнүгүү жолунда. Сабактын планы: билим берүү жана илим, адабият жана искусство, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы, кыргыз кино искусствосунун өнүгүшү, искусство тармактары, кыргыз спортчулары. Билим берүү жана илим. 1966-70 жылдары 8-5 жылдыкта жалпыга милдеттүү орто билимге өтүү каралган. 65-85 жылдары 859 мектеп болгон. 84-85 жылдары 58 000 мугалим жана тарбиячы иштеген. 65-85 жылдары Фрунзедеги политехникалык медициналык айыл чарба дене тарбия, Пшивальскийдеги педагогикалык институттардын окуу имараттары курулган. Кыргыз мамлекеттик университети 1973 жылы Кыргыз мамлекеттик университети эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. 1983 жылы Кыргыз айыл чарба институту ардак белгиси ордени менен сыйланган. Политехникалык институту Фрунзе политехникалык институту инженердик кадрларды даярдоонун ири борборуна айланган. 1989-90 жылдары Кыргызстанда 9 жогорку, 48 атайын орто окуу жайлар иштеп, 94,5 миң жогорку окуу жайлардын студенттери болушкан. Илимдер академиясы 1975 жылы илим изилдөөдөгү жана илим кадрларын даярдоодо жетишкендиктери үчүн Кыргыз СССР Илимдер академиясы эл достугу ордени менен сыйланган. 60-жылдардын ортосунда Кыргызстан жазуучуларына Ибраев, Абылкасымова, Буларкиева, Танкиева, Кожомбердиев, Сарногоев, Мамытов сыяктуу акындар келишкен. 1965 жылы Сатылгановдун 100 жылдык юбилейине карата Сатылганов атындагы сыйлыгы белгиленген. Алгачкы жолу бул сыйлыкты Таң алдында романы үчүн Алы Токонбаев, Абийир кечирбейт, Сүйүү жана Үмүт деген пьесалары үчүн Абдымомунов сыйланган. Чыңгыз Айтматовдун китептери 8 миллион нуска менен дүйнөнүн 50дөн ашык тилдерине которулган. Ал эки жолу 1968 жылы Жаны бар Мүгүлсары, 1983 жылы Кылым карытар бир күн аттуу чыгармалары үчүн СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. 1978 жылы Социалисттик эмгектин баатыры наамы ыйгарылган. 80-жылдары Сыдыкбековдун замандаштар, Бейшеналиевдин Болот калем, Өмүрбаевдин Өзгөргөн өрөөн, Сальниковдун Кызыл жалын, Ибраевдин Белес, Мөмөлүү дарак чыгармалары жарык көргөн. Металиев, Байтемиров, Бейшеналиев, Абдылкасымова, Мамытов Кыргыз СССРнин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болушкан. Кыргыз киносу 60-80 жылдары эрте жаздагы турналар Аптап, Караш ашуусунда атылган ок, Мен Тянь-Шань, Биздин балалыктын асманы, Көк серек, Кызыл алма, Ак кеме, Улан жана башка кинолор жарык көргөн. Таланттуу режиссерлор Океев, Шамшиев, Базаров, Садырбаев, атактуу артисттер Чокморов, Рыскулов, Жумадылов, Кыдыкеева, Күйүкова, Бейшеналиева, Турсунбаева, Күмүшалиева өздөрүнүн зор салымдарын кошушкан. Кыргызстан композиторлору 70-80 жылдары Кыргызстан композиторлору Жумакматов, Молдобасанов, Тавлесов, Абдраев, Жаныбеков, Артыков, Аманбаев, Түлеев, Эрматов, Каниметов жана башкалар операларга, балеттерге, театрларга музыкаларды жаратышкан. 1984 жылы Бегалиев жаш композиторлордун бүткүл союздук кароосунда 1-орунду жеңип алган. 1991 жылы ал советтик композиторлордун ичинен биринчи болуп ЮНЕСКОнун сыйлык стипендиясына татыктуу болгон. 80-жылы 41 опера, 16 балет жаратышкан. Скульптура өнөрү Кыргызстандын скульптура өнөрүнүн өзгөрүшүнө Лениндик сыйлыктын лауреаты, социалисттик эмгектин баатыры Сыдыков салым кошкон. 1978 жылы Революциянын каармандарына аттуу монументи ачылган. Ал үчүн 1980 жылы СССРдин мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган. Улуу ата мекендик согуштун 40 жылдыгына карата жеңиштин эстелиги ачылган. Кыргызстандагы спорт Кааба уулу Кожомкул балбандын боюнун узундугу 2 метр 36 сантиметр болуп, салмагы 164 килограмм болгон.
Ал салмагы 700-900 килограмм таштарды 100 метр жерге чейин көтөрүп барган. Ал таштар Суусамырдагы үй музейинин алдында сакталып турат. 1960-жылы Мурсалиев Олимпиадалык оюндарга катышып, ат оюндары боюнча 5-орунду жеңген. 1978-жылы оор атлетик Каныбек Осмоналиев дүйнөнүн чемпиону болгон. 1980-жылы Москвадагы Олимпиадалык оюндарда Осмоналиев оор атлетика боюнча, Кулчунова жеңил атлетика боюнча чемпион болушкан. Тема боюнча суроолор. 60-80-жылдары билим берүүнүн өнүгүшүнө мүнөздөмө бергиле. Кыргызстанда илим изилдөө иши кандай өнүккөн? Адабияттын өнүгүшүн эмнеден көрөбүз? Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жөнүндө айтып бергиле. Искусство тармактары кандайча өнүккөн? Кыргыз спортчулары жөнүндө эмне билесиңер?